Mantip suyunip oturam. Öte kursamın çin. Kimge kantip rahmat aytışımdı bilmey oturam kızım. Ana biri aytdım, de bir fond var eken dedi. Hayırlı körбейсиң dedi. Mayli dedim, da ana zonu kıldım. Ana bir gün zonu kılıp sizi 19. oçitke koyduk dedi. Kızılkaya şahrının turgundары, Kızılkaya meriyası, Ыйман Аманат Нуру Коомдук Кайрымдуулук фондунун жалпы жамааты кубанычтабыз. Ыйман Аманат Нуру Коомдук Кайрымдуулук фондунун muhtaçlarga салып аткан 19-үйүнүн ачылышына барыңыздар. Кош келипсиздер, машалла. Негизи кайрымдуулук фонд болгондон кийин бардык кайрымдуулук фонду чыныгы муктаж үй бүлөлөрдү издейт. 99 мүмкүнчүлүк эшиги жабылып калган инсандарды издейт. Башка жакта салып аткан үйлөрүбүз дагы заманбап болуп бүтүп атат. Себеби заман ошону талап кылып атат. Душу бар, ысык суу, муздак суусу бар. Ыйман Аманат фондуга мага жардам берген бардык ушу элдериме рахмат. Allah razı olsun. Bu suyunuştu aytıp bolboyt da hurmat tuğan. Albatta hem uşunday suyunuşka Allah Teala bardığızda topta alıp geldi. Buga sebepçi bunu olacak Ali indimiz. Ramazan, Ramazan, Ramazan ya Habib. Ramazan, Ramazan, leyteke devmen qarib. Mantip suyunip oturam. Öte kursamın çin. Kimge kantip rahmat aytışımdı bilmey oturam kızım. Putum orup basalbay kaldım. Buna tizem orup basalbay kaldım. Ben Bişkek'e vardım. Barsana perişse kış gerek dedi. Cumabekiv'e vardım. 4 mesela. Bindese koyoz 2000 dolar dedi. Vay men onça pulum yok. Koyduralbayım dep kaytıp kesem. Opşumu basalbay kalas, nemede oturup kalas dedi. Kalaskada. Anan Kalaskada oturup kalsam üydü mağan ne keregi var dedi. Anan üydü satışta oyladım şonda. Manday dedim. İyi onda bir ödün kardırlayın da ben bir ödün akça aldım. Akça alıp barı aperse kıldırdım. Kıldırıp anan keyin tölelbay kaldım. Anan жүрүп не кылышын билбей бирөөдөн сурасаң чыкпайт. Анан эми жакшы болуп калды, мен путум антып калды дедим дагы үйүмдү саттым да. Ana satkandan keyin uyam salalbay kaldım. Kıymatlap ketти, bari жок. Ак үйгече бардым, жардам сурап. Барсам эч кимге кире албадым. Айланып bir солдат бала айтты. Арыз жазып кете бериң, мен берип коеюн dedi. Келе бердим анан. Анан бирөө айтты, менде bir фонд бар экен dedi. Кайрылып көрбөйсүң dedi. Mayli dedim, da ana zonu kıldım. Kısam biri alıp mayli dedi, karap küröz dedi. Sürüştüretken de olurum. Sürüştüretken, karaydıken, kemse kılatken. Şunu men anan öyle kaldım hele. Bulam hele bu etken dedim. Anan bir gün zonu kılıp sizi 19. oçitke koyduk dedi. Anan 3. yanvar gün başladım, ana bitti. Endi elder jakşı eken, aynen elimden aynen. Elder tınbay жардам кылат экен. Бүгүн той мантип жакшы күндөр болду. Орозонун күнү да мындай ооз ачарлар, иптарлыктар болуп, бир жакшы мындай силерге ошон жакшы адамдар чакырбам, силерди келтире албайм менчи. Ой, өзүм ишенбей жүрөм. Азырам түшүмдөгүдөй бол. Үйгө анерге келип кайтып кетип калам. Менин эмес болсо керек бирөөдүкү депчи. Сөзүм айтып атпайм, силерге айтып жеткире албайм мен сөзүм мененчи. Мен өзүм ичимдеги кубанычымдычы. Негизи кайрымдуулук фонд болгондон кийин бардык кайрымдуулук фонду чыныгы муктаж үй бүлөлөрдү издейт. 99 мүмкүнчүлүк эшиги жабылып калган инсандарды издейт. Бир туугандары барбы, жокпу караштырат. Себеби инсандардын берген акчасы дагы аманат. Ошону чыныгы муктаж жерге жеткизиш биздин мойнубуздагы аманат. Ыйман Аманат Нуру Коомдук Кайрымдуулук фонду мамлекеттик каттоодон өткөндүгүнө 1 жыл болду. 1,5 жылдан бери каттуу мээнетти баштадык. Жалпы 30 үй баштаганбыз. Бул 19-үйүбүздүн ачылышы. Кудай буйруса 20-үйүбүз bir аптада алдагы даяр болот. Ал Төлөс айыл өкмөтү кеңеш айылында. Ал эми дагы калган 10 үйүбүздө дагы усталарыбыз иштеп жатат. Алар ушул эң негизинен түштүк регионунда. Кадамжай району бар, Кулатов айыл өкмөтүндө бар, Нокото району. Эң негизгиси ушу Ош областына карай турган, Баткен областына карай турган түштүк региондогу үйлөр болуп атат. Кудай буйруса сентябрдын акырында Бишкекке барабыз. Кудай буйруса калган үйлөрүбүз Бишкек тарапта ушу Дордойдун алдында өтө кыйналып аткан чыныгы муктаж мусулман бир туугандарыбызга ушундай бир аларга жеке же болбосо 10 үй бүлөгө
20 үй бүлөгө же болбосо 50 үй бүлөгө Аллах Тааламдын жардамы менен Кудай буйрса көптөгөн инсандар менен машвара кылып сүйлөшүп кеңешип көрөбүз. Балким дом баштайт турбуз деген аракеттердебиз азырчы. Себеби муктаждардын саны күндөн күнгө көбөйүп атат. Муктаждар күндөн күнгө көп кайрылып аткандыктын себебинен бизде азыр 1000ден ашуу каттоодо турган ушундай бир муктаж үй бүлөлөр бар. Аларга биз айына же болбосо жылына дагы 10 үй, 15 үйдөн салганда дагы биз өмүрүбүздү эске ала турган болсок, алардын бардыгына үй бере албайт экенбиз. Ошолордун көпчүлүгүнө берүү чечими ошол экен. Башка жакта салып аткан үйлөрүбүз дагы заманбап болуп бүтүп атат. Себеби заман ошону талап кылып атат. Душу бар, ысык суу, муздак суусу бар. Биз ошол условияны колдон келишинче түзүп бергенге аракет кылып атабыз. Себеби кимге үй салып берген болсок дагы ошол жерде ибадат кылса, ошол жардам берген мусулман бир туугандарыбызга алакан жайып, Аллах Таалама жалынып, жалбарып, ошол спонсор болгон мусулман бир туугандарыбыздын үй бүлөсүнө дагы дуа кылса деген ушундай бир шарттарды түзүп берип атабыз. Себеби инсан үй менен эле бактылуу болуп калбайт экен да. Бүткүл аламды жараткан чексиз мээримдүү, ырайымдуу, борекер Аллах Тааламдын улуу аты менен баштайбыз. Ошол улуу Аллах Тааламдын чексиз мээрими, ырайымы, кечирими жана берекеси, чексиз сүйүүсү, чексиз мухаббаты баарыбыз менен бирге болсун. Бардыгыбыз Аллах Таалага муктажбыз. Бардыгыбыз Аллах Тааламдын ыраазылыгын издеген Аллах Тааламдын кулдарыбыз. Аллах Таалам өзүнү тааныганга, өзүнү сүйгөнгө, өзүнү ыраазы кылганга, өзүнүн ыйык дини менен, өзүнүн ыйык шарияты менен, өзүнүн ыйык Кураны менен жашап, дүйнө жана ахиретте толук бактылуу болгон сахабалар сыяктуу өмүрүн Алла жолуна арнаган, элим деген, жерим деген инсандардын катарын толуктап жашаганга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берген болсун. Ушундай улуу, берекелүү, куттуу, шарапаттуу Аллах Тааламдын өзгөчө рахматы төгүлгөн, Аллах Тааламдын ыйык Кураны түшүрүлгөн ыйык Рамазан айында, улуу Рамазан айында ушундай дагы бир муктаж үй бүлөнүн үйлүү болуп, сүйүнүчтүн кубанычынын үстүндө ушундай жадыраган дасторкон салынган ифтардын үстүндө сиздер менен жүз көрүшүп отурганыбызга биз жалпы Кызыл Кыя шаарынын тургундары, Кызыл Кыя мэриясы, Ыйман Аманат Нуру коомдук кайрымдуулук фондунун жалпы жамааты кубанычтабыз. Ыйман Аманат Нуру коомдук кайрымдуулук фондунун муктаждарга салып аткан 19-үйүнүн ачылышына барыңыздар. Кош келипсиздер, машалла. Урматтуу жамаат, билесиздер, бүгүнкү күндө жер өтө кымбат болуп атат. Бир учурда айыл өкмөттөгүлөр кээ бир жерден жер берген учурларда ал жерде мен жашабайм деп, ошол жерде жашаганды уят көрөт элек. Бүгүнкү күндө ошол уят көргөн жериңиздерден жер ала албай, жер сатып ала албай өкмөткө канча каттап атасыздар. Айтайын деген маселе туугандар, биз Кызыл Кыя шаарына жакын жерде турат бул жер. Ушул жерди бүгүнкү күндө башка жерлерге салыштыра турган болсок, ушундай бир миллионго тете жер экен. Бирок ушул энебиз дагы бул жалган дүйнөдө башка энелер сыяктуу бир сүйүнүчтө, кубанычта бир өзүнүн үйү болуп калса, өзүнүн жери болуп калса деген максатта ушул жерди бөлүп берген Кызыл Кыя мэриясына, Кызыл Кыя мэриясынын жалпы жамаатына ошол жер бөлүнүп атканда отурган комиссиялардын жалпы жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Сөздү кыска кылып Кызыл Кыя шаарынын мэриясы Асылбек ажыбызга сөздү берели. Машалла, Аллахым ыраазы болсун. Рахмат, кутмандык этчиңиздер менен урматтуу шаарыбыздын тургундары, коноктору, өзгөчө ыйык Рамазан айында бир ушундай иш-чаранын үстүндө сиздер менен көрүшкөнгө, иш-чараны бөлүшкөнгө жараткан Алла Таалага миң мәрте шүгүрлөр келтирели. Мынакей Али тапсыр айтып кетти. Убагында жерлерди алганда албай койгон учурлар болгон. Азыркы күндө шаардын аймагында билесиздер 8000ге жакын адамдар жеке турак жайга кезекте турат. 15-20 жыл мурда Кызыл Кыя шаарынын калкынын саны 35-40 миң болсо, бүгүнкү күндө 100 миңге жетип калды. Элдин саны өсүп атат, бирок жерибиздин көлөмү кошулбай жатат да. Ошон үчүн туура түшүнүшүбүз керек. Мүмкүнчүлүккө жараша шаарда ушу жер көйгөй маселеси бар. Шаарда эки көйгөйдүн бири бул жер маселеси. Рабиэжени мен мурдаттан тааныйм. Рабиэженин чогуу бирге ушул жерди алып атканда дагы комиссиянын төрагасы мен болгонмун. Жерди алып мынакей бүгүн биздин жигиттерибиз ушул жерге
демилге көтөрүп ушу үйдү салып берген үчүн жалпы ушу жерге салым кошкон инсандарга Алла Таалам разы болсун. Өзгөчө мени кубандырганы 20 жыл мугалим болуп иштеп жүргөн болсок, ушу мен окуучуларымдын биринчи демилгеси менен ушу башталган экен. Барганда айла айтып келди, мына окуучуларым турат. Асылбек агай, сиздин окуучуларыңыз, сиз окуткан балдар ушуну идеяны алып чыкты деп. Мугалимдик кесипте 20 жыл иштеген болсок, биздин кесибибиз текке кетпептир. Окуткан балдарыбыз, Алла разы болсун, мына бүгүн ушундай иш-чарага, ушундай ыксан кылып, ушундай кайрымдуу болуп чыгып, мына бүгүнкү үйдү бүтүргөн үчүн мен үчүн төм көккө жетти. Шу мыймандар бардыңар, куш кепсиңер менин үйүмө. Мени кубанычыма орток болуп келгениңерде үчүн бардыңарга рахмат айтам. Мына мэрибизге рахмат айтам, Асылбекке. Асылбек айрыкча буга өзүнчө рахматым. Илайым ömür uzun болсун, Аллахым ömürüңө, рызкыңа береке берсин. Мунанам даражаң көтөрүлсүн. Министр бол, Илайым. Жакшылыктарды кыла бер, жакшы иштердин башта жүрө бер. Мана шу коомга, Иман Аманат фондуга мага жардам берген бардык ушу элдериме рахмат. Алла разы болсун. Шундай мени шунчалык кубанычта кылдыңар. Аллахым бардыңарды ошол өзүнүн жакшылыктары менен сыйласын, Илайым. Дайыма шу максат тилектериңер болсо ишке ашсын. Мен кандай кубанган болсом, силерди Аллахым шондой кубандырсын. Бардыңарга рахмат. Куш кепсиңер, менин мына заңгыраган үйүмө. Рахмат, баарыңарга рахмат. Айтып, сөз менен айтып жеткире албайм, чын азыр. Папа боğulayım. Çin içinde yaman köp sözüm bırak айтышка неме кыла албайм, чыгара албайм. Улуу элдин урпактары эл аралык коомдук фондунун аманат баягы ичине төш белгиси бар экен. Ушуну Али балабызга табып койгонго уруксат этиңиздер. Рахмат сиздерге, көңүл укканыңыздарга. Рахмат, Аллах Таалам разы болсун, Аллах Таалам кабыл кылсын. Туугандар, бул төш белги дагы, бул сыйлыктардын бардыгы ушул жадыраган дасторкондо, устолдо отурган ажапаларымдыкы, ажагаларыбыздыкы, береше мусулман бир туугандарыбыздыкы. Болгону сиздердин аманатыңыздарды жеткизгендигибиз үчүн эле. Биз жана тамашалашып айтып койдук эле. Сизге бир төш белги берсек, кандай болот экен дегенде, өтө жакшы болот. Биз үйлөнө элек жигитпиз. Жолугушууга чыкканда ушу төш белгини мактанып тагы барам деп айттык эле свиденияга. Аллах Таалам разы болсун, машалла. Ким себепчи болгон болсо, баарыңыздарга рахмат. Устазам бирдемге тапшырат окшойт. Дагы бир жолу салам айтабыз, урматтуу туугандар. Урматтуу жоомарт, берешен, кайрымдуу инсандар. Ар бириңиздердин кылган эмгегиңиздерди, мээнетиңиздерди жаратуучу зат, өзү жалгыз зат көрүп билип турат. Ар бириңиздерге мындай ыраазычылык кат бере албасак да, биз Али инибизге бергенибиз, жана Али иним өзү айткандай, жалпыңыздарга мына ушундай бергендей кабыл кылып коесуздар. Кыргыз Республикасы Баткен облусу Кызыл Кая шаардык мусулмандар хатибияты ыраазычылык кат берет. Урматтуу Раушанбек уулу Али, Кыргызстандын жалпы аймагында коомдук кайрымдуулук иштерде ар тараптуу колдоо көрсөткөнүңүз үчүн Кызыл Кыя шаардык хатибиятын атынан ыраазычылык билдиребиз. Сизге бекем ден соолук, үй бүлөңүзгө бактылуулук каалайбыз. Чачылганды жыйнаган, үзүлгөндү улаган, жакшылыктын ачкычы, жамандыктын жапкычы болуп жүрө бериңиз деп Кызыл Кыя шаарынын баш имам хатиби Ниматил Ажы Топчиев жана жалпы хатибият кызматкерлеринин атынан.
Barakallah. Elhamdülillah. Allah Teala'ga çeksin maqtalar, Peygamberimizge salavat jana salamlar bolsun. Maqtav jana salavattan keyin tutkan orazаңыздарды Allah Teala толық менен кабыл кылган болсын. Чындыгында Allah Teala мээримдүү, ырайымдуу боорукер зат. Мына ошо Рамазан айында Аллахтын кечиримдүүлүгү жаап турган айда бардыгыбызды бир себепчи кылып, ошо Рабия энебиздин сүйүнүч кошуп, ушул жерге алып келген Allah Teala'га чексиз мактоолор болsun. Ова, урматтуу туугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ороза кармаган адамга эки сүйүнүч бар. Ороза кармаучу адамга эки сүйүнүч бар. Мындай сүйүнүч эч кимде болбойт. Биринчи сүйүнүч ооз ачары учурундагы сүйүнүч. Экинчи сүйүнүч бейишке, раян бейишине кирип аткандагы сүйүнүч. Мындай сүйүнүч эч кимде болбойт дейт. Ова, бүгүн Рабия энебиздин сүйүнүчү өзүнчө башкача болсо, мына жерде ороза кармагандардын сүйүнүчү дагы башкача да. Алдыңызда эле жейсиз дасторконду. Ошол жерден эле жейсиз. Бирок полный дасторконду карап чыгып атабыз да, бардыгыбыз бир катада башыдан беричи. Бул сүйүнүчтү айтып болбойт да, урматтуу тууган. Албетте эми ушундай сүйүнүчкө Алла Таала бардыгыбызды топтоп алып келди. Буга себепчи мына жерде Али инибиз. Бизде эзелтеден сөз бар. Жоону кырса эл кырды, аты калды Манаска депчи. Ова, бул үйдү салса эл салды. Мына ошол жерде отурган бардыгы мэриясы бар, жөнөкөй бар, кызматчысы бар, бүт бардыгы бар. Бирок бир гана аты Алиге калды. Буга урматтуу туугандар капа болбойсуздар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ит бар үйгө периште кирбейт деген хадис бар. Ушул хадистин шархында аалымдарыбыз, мухаддистер шархтайт, адам баласынын ичинде 3 ит бар. Ичи тардык, көр албастык, текеберлик. Ит бар үйгө периште кирбейт деп койду да, урматтуу тууган. Ошондон ар бирөөбүз ичибиздеги көр албастык, ичи тардык, текеберликти чыгара турган болсок, ичибизге периште кирет. Периште киргенден кийин ар бирөөбүз ушул Алидей мен дагы бирөөгө жардам берейин деп бардыгыбыз ниет кылышыбыз керек. Мага качан салып берет экен? Мага дагы ушунсин айт, кимдин таанышы? Бу Алиге жакын бекен, кандай таанышса болот экен эмес. Жок, мен ушундай кылып берейин деп бардыгыбыз ниет кылышыбыз керек. Анткени пайгамбарыбыз айткан, астыңкы колго караганда үстүңкү кол жакшыраак. Суроочуга караганда берүүчү жакшыраак. Урматтуу тууган, сиз көргөндө бул Али эч кимисини көрө элек. Бул азыр нанды нана битти кана деп жүргөн бала, урматтуу тууган. Ушул ичине кенен кылып жардам берейин деди, сиз кандай бере албайсыз? Ар бирибиз бере алабыз. Качан, урматтуу тууган, ишти кенен койсок, тарга тар дүйнө, кеңге кең дүйнө деген бар го. Бардыгыз кенен кылай дагы, азыр мен дагы ушундай кыла алам, я Алла деп дуа кылыңыз, дуаларыңыз кабыл болот. Озачар ушунда дасторкон ушундай даяр турат, көз жашты төгүп туруп дуа кылыңыз. Алла Таала ал кулум деп казынасын ачып кое турган болсо, мындайдан далайды бере аласыз сиз. Сиздин колуңуздан келе урматтуу тууган. Жер карап шалпыйып эле Рабияга кандай тааныштыңыз, мен дагы сүйлөштүрүп коюңчу деп эле Алиге өзүңүздү байлай бербей, Рамазан айында Аллага өзүңүздү байлаңыз, урматтуу тууган. Аллах Тааланын казынасында мындай толтура, мындай кенен. Албетте, урматтуу тууган, бул адамдардын кызматыны биз сөзсүз баалайбыз. Анткени мурда биздин аталарыбыз үй салып атам деп айткан эмес да. Себеби бир жеке өзүңдүн үйүңдү салыш канча машакат да. Ошондон алар үй салып атам дебестен там салып атам деген экен да. Неге? Үй десе үйө бересиң, ол өмүр бою бүтпөйт. Бир жагын кылсаң экинчи жагы чыга берет. Ошондон там салып атам деп айтчу экен, ырымыны кылыпчы. Ошондон, урматтуу менин мусулман бир туугандарым, эсептелүү убакытыбыз калды. Албетте бардыгыбыз дуа кылышыбыз керек, өзүбүзгө, урматтуу тууган. Андыктан алдын сөзүбүздү улантпайлы дагы дуа кылайлы. Илахи амин. Я Рабби, хаксың, барысың, жаратуусуң, көрүп турасың, билип турасың, угуп турасың. Я Алла, сага гана ибадат кылабыз, сенден гана жардам сурайбыз. Я Аллахым, бүткүл мусулмандарды жакшыдан кем кылбагын, жамандарга тең кылбагын, жараткан нерсенин жамандыгынан Алла өзүң сактагын.
Ya Allah'ım bütün osan katarında bugün günü uşunca mu'min Müslümandan başını biriktirip uşul yerde suyunç arnap uşunca mu'min Müslümanga oğuz açar kılıp yaratkanlarga sebepçi olgandan ağır bir ösünü özgöçe uşul aleyhini yüzden maşhur bolgan işlerine iyilik tapkan esine bereke üy bilosuna tınçılık bergin jakşıdan kem kılbagın jamandarga ten kılbagın jaratkan desen jamandırdan Allah'ın saktagın kör albagan közlerden jaman sözlerden Allah'ın saktagın uşul yerde dua kılıp amin dep turgan ağır bir mu'min Müslümanlardan kalgan, jiygan, tergen tapkanlarını dal uşunday muhtajlardan hajatını çıkarganga, umraga, zeketke, jetimge, jesirge, meçitke, medresege işletişin nasip kılgın ya Allah'ım. Ya Allah'ım ağır bir özden tutkan orozozdu kabul kılıp oğuz açar uçurunda kanday suyunç kuvanıç bergen bolsan beyişke kirerli dağı ağır bir özge dal uşunday suyunç kuvanıç bergen. Ya Allah'ım uşul jerde jılmayıp birbirimizni kanday suyu mahabatda karap turgan bolsak Firdavs beyişinde dağı dal uşunday jolugup oşol jerde dağı dastarkondun üstünde birge olturup ya Allah'ım özüңdün yüzüңdü körüştü nasip kılgın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasenatu ve qina azaban nar bi rahmetike ya. Barbar.